Саламатсыңар балдар. Жалпы биология предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, анда алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы түр жана анын критерийлери деп аталат. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер түргө аныктама берүү менен жана анын критерийлери тууралуу окуп үйрөнө аласыңар. Мисалы, кайсы критерийлери? Бул морфологиялык, биохимиялык, географиялык, экологиялык жана генетикалык критерийлер тууралуу билимдерге ээ болуу менен аларды бири-биринен айырмалоого үйрөнөсүңөр. Алгач биз силер менен түр жана анын критерийлери тууралуу окуп үйрөнөрдөн мурун биз тиричиликтин түзүлүшү деңгээлдерине кайрылып коелу. Биз силер менен буга чейин тиричиликтин түзүлүшү деңгээлдерин молекула генетикалык деңгээлден тартып окуп үйрөнө баштадык. Андан соң биз клеткалык деңгээлди, андан кийин ткань органдык деңгээлди, организмдик деңгээлди. Бүгүнкү сабагыбыз ушул популяция түрдүк деңгээлге арналмакчы. Тактап айтсам, биз түр жана анын критерийлери тууралуу окуп үйрөнөбүз. Кийинки сабактарда биз ушул деңгээлдерди андан ары улантып, биогеоценоздук деңгээл жана биосфералык деңгээлдерге чейин окуп үйрөнөбүз. Түр деген эмне? Түр тууралуу алгачкы түшүнүктү Рей берип кетсе, ал эми андан кийин Карл Линней дагы түргө бир топ толуктоолорду киргизген. Мисалы, ал өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын систематикасынын негизин түзүү менен түрлөрдү аныктоодо кош номенклатураны же болбосо бинардык номенклатураны дагы киргизген. Түр деген эмне? Түр бул белгилүү бир ареалды ээлеген, морфологиялык, физиологиялык, биохимиялык белгилери боюнча окшош, бири-бири менен эркин аргындашкан, тукумчул тукум берген особтордун жыйындысын биз түр деп атап коебуз. Башкача айтканда, тирүү организмдер өтө көп түрдүү. Айталы, мисалы, канаттуулардын бир нече түрүн билесиңер, же болбосо коз карындардын бир нече түрлөрү бар, өсүмдүктөрдүн, сүт эмүүчүлөрдүн, балыктардын деги эле койчу тирүү организмдер өтө көп түрдүү. Бирок ушул көп түрдүүлүктө кандайдыр бир ирээттүүлүк бар. Башкача айтканда, тирүү организмдер түр түрүндө жашашат. Бүгүнкү күндө катталган түрлөрдүн саны 2 миллиондон ашык. Айталы, мисал катары балыктар классын келтирсек, балыктар классынын 33 миңден ашык түрү белгилүү экен, ал эми сүт эмүүчүлөр классынын 5,5 миңге жакын түрү белгилүү болсо, ал эми кумурскасы малдардын түрү 1 миллиондон ашык экен. Көрдүңөрбү? Жаныбарлардын ичинен өтө кеңири таралган түр. Ал эми канаттуулар классынын 10,600ден ашык түрү белгилүү экен. Бирок катталбагандагы түрлөрү өтө көп. Болжол менен окумуштуулардын ою боюнча катталбаган тирүү организмдердин саны 14 миллионго чейин жетет экен. Ошентип, түрлөр жаратылышта көбөйүп, алар тиричиликтин үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылат. Мисалы, маймылдан маймыл төрөлөт, карышкырдан карышкыр туулат. Башкача айтканда, ар бир түр өзүнө окшош жаңы организмди пайда кылып, ошол түрдүн жашоосун улантып, тиричиликтин үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылып келет. Мисалы, сирен менен кадимки розаны алып көрөлү. Эки башка түрүн алып, аларды бири-бири менен аргындаштырып көрөлүчү. Албетте булар тукум бербейт. Качан гана бул түрлөр өзүнүн түрүндөгү особтор менен аргындашкан маалда гана тукум берет. Ошентип, биз түр деген эмне экендигин жыйынтыктап коелу. Түр бул тиричиликтин негизги формасы, систематикалык топтордун эң кичинеси. Түр бул белгилүү бир ареалды ээлеген, морфологиялык жана физиологиялык, биохимиялык белгилери боюнча окшош, бири-бири менен эркин аргындашып, тукумчул тукум берген тирүү организмдердин жыйындысын биз түр деп атап коет экенбиз. Ар бир түр өзүнө мүнөздүү белги жана касиеттерге ээ. Башкача айтканда, биз алардын белги касиеттерине карап бири-биринен айырмалай алат экенбиз. Дал ушул түргө мүнөздүү болгон белги жана касиеттерди биз түрдүн критерийлери деп атайт экенбиз. Биз бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер менен түрдүн генетикалык, географиялык, экологиялык,
жана ошондой эле этологиялык, морфологиялык жана биохимиялык критерийлерин окуп үйрөнөбүз. Анда биз алгач кеп-кезегин генетикалык критерийден баштап көрөлүчү. Ар бир түр генетикалык жактан обочолонгон десек болот. Мисалы кариотипине кайрылалы. Ар бир түрдүн хромосомалык саны туруктуу болуп эсептелинет. Айталы, тооктун диплоиддик хромосомалык жиыны 78ге барабар болсо, ал эми койдуку болсо 54гө барабар. Жылкылардыкы 66га барабар болсо, ал эми кадимки эле картошканыкы 48ге барабар экен. Демек, мындай хромосомалардын жиыны ар бир түр үчүн мүнөздүү болуп эсептелинет, жана ошондой эле бир түр менен экинчи түрдүн хромосомаларынын түзүлүшү, формасы, көлөмү, саны боюнча айырмаланып турат. Ошондуктан ар бир түр генетикалык жактан обочолонгон жана өзүнчө бүтүн жабык система деп айтсак болот. Азыр балдар биз силер менен тасманын жардамы аркылуу түр жана анын негизги критерийлеринин бири болгон генетикалык критерий тууралуу маалымат алып алалы. Алгач түргө аныктама берип көрөлүчү. Жаратылышта тирүү организмдердин түрлөрү көп дедик жана алар түр түрүндө жашап тиричилик кылышат. Түр деген эмне? Белгилүү бир аймакты ээлеп, морфологиялык, физиологиялык жагынан окшош, бири-бири менен эркин аргындашкан особтордун жыйындысы экен. Бирок бир түр менен экинчи түрдү кантип айырмалайбыз? Түргө мүнөздүү белгилердин жана касиеттердин жыйындысын биз критерий деп атайбыз. Алгач биз түрдүн генетикалык критерийине кайрылып көрөлү. Мисалы, бул кара аккуу менен ак аккуу эмне үчүн аргындашпайт жана тукум бербейт? Алар өз особтору менен кошулуп, тукум берип, тиричилигин улантып келет. Себеби бул эки түрдүн хромосомалык саны, түзүлүшү, көлөмү, формасы айырмаланат. Башкача айтканда, хромосомалардын саны ар бир түр үчүн мүнөздүү жана өзгөчөлүү болуп эсептелинет. Дал ошонун негизинде ар бир түр генетикалык жактан бири-биринен обочолонуп турат. Ошентип биз силер менен түр жана анын генетикалык критерий тууралуу маалымат алып алдык. Эми кийинки критерийге кайрылалы. Түрдүн географиялык критерии деген эмне? Ар бир түр белгилүү бир географиялык аймакты ээлейт. Жана ошол ээлеген аймагын биз ошол түрдүн ареалы деп атап коебуз. Мисалы, Түндүк Америкадагы Калифорниянын жээктеринде эндемик же болбосо жергиликтүү өсүмдүктөр бар. Ал кайсыл өсүмдүк? Бул бор мезгилинде жашаган жашыл реликт же болбосо байыркы мезгилден бери жашап келе жаткан өсүмдүк секвоя дарагы бар. Бул дүйнө жүзүндөгү эң узун дарактардын катарына кирет. Анын боюнун узундугу болжол менен 100-110 метрге чейин жетет экен. Бул дарактар Калифорниянын жээктеринде таралып өскөн ушул жергиликтүү аймактын өсүмдүгү болуп эсептелинет. Ошентип ар бир түр белгилүү географиялык аймакта же ареалды ээлеп өзүнүн түрүн улантып келет экен. Биз түрдүн экологиялык критерийине карап түрдү аныктасак болот. Мисалы, лютиктин бир нече түрлөрүн алып көрөлү. Жегич лютик, төшөлмө лютик жана ошондой эле кашык лютиги. Дээрлик сырткы көрүнүштөрү боюнча окшош эле көрүнгөнү менен булардын жашоо образы башкача. Башкача айтканда, алардын экологиялык критерийине кайрыла турган болсок, мисалы, жегич лютик болсо, бул талааларда өсүп тиричилигин кылган өсүмдүк, ал эми төшөлмө лютик болсо, бул нымдуу жерлерде, өзгөчө нымдуу талааларда, нымдуулугу жогору болгон жерлерде өсөт, ал эми кашык лютиги болсо, алардан айырмаланып токойлордо өсөт. Көрдүңөрбү, экологиялык критерийде бул түрдүн жашоо образы, мисалы, жаныбарларда азыктануу чынжыры, булардын бардыгы экологиялык критерийге кирет экен. Жана ар бир түр белгилүү бир жаратылышта экологиялык орунду ээлейт. Азыр биз ушул түрдүн географиялык жана экологиялык критерийин жакындан тасманын жардамы менен карап көрөлү. Түрдүн географиялык критерии. Жер планетасында ар бир түр белгилүү бир ареалды ээлеп тиричилик кылат. Жана алар бири-бири менен ар түрдүү географиялык тоскоолдуктар аркылуу бөлүнүп же обочолонуп турат. Айталы түрдүү мейкиндиктер, суу, тоо, аралык, талаалар, ошондой эле токойлор, чөлдөр бир түр менен экинчи түрдү обочолонтуп турат.
жана ошондой эле ошол түр белгилүү бир чөйрөдө жашап, ошого карата ыңгайланышат. Айталы, бул талааларда жашаган жылаанды мисал келтирип көрөлүчү. Сырткы көрүнүшүн көрдүңөрбү? Ошол чөйрөгө жашоого ыңгайланышкан. Жана бул чөйрөдө анын жеүүчү азык заты бар. Демек, мындай түрлөр ошол аймакта кеңири таралып тиричилик кылышат. Суу чөйрөсүндө деле ошол сыяктуу. Мисалы, бакалардын бул түрү дагы белгилүү аймакта жашап тиричилик кылгандыктан ошол географиялык аймак ал жаныбардын жергиликтүү ареалы болуп эсептелинет. Эми биз силер менен түрдүн экологиялык критерийине кайрылалы. Эгерде бири-бирине өтө жакын түрлөр бир географиялык аймакта жашап калсачы, анда биз түрлөрдүн жашоо образына кайрылабыз. Мисалы, бул көлчүк бака менен курбака экөө тең суу чөйрөсүндө да кургакта да жашашат. Бирок көлчүк бака дээрлик жашоосун сууда өткөрсө, ал эми курбака болсо негизинен көбөөр мезгилде гана минтип сууга жакындап келет дагы, андан башка жашоосунун бардыгы кургакта өтөт. Жана ошондой эле булардын өөрчүү этаптары дагы ар түрдүү. Мисалы, бири үчүн жылуу суу керек болсо, ал эми экинчи баканын көбөйүшү үчүн жылуу суу керек эмес. Башкача айтканда, муздак суу деле көбөйүп өөрчүй беришет. Азыр биз жогорудагы маалыматтардын негизинде кезектеги суроого жооп берип көрөлү. Сурообуз мындайча аталат. Төмөндөгү белгилердин кайсынысын түрдүн экологиялык критерийине киргизүүгө болот деп ойлойсуңар? Биринчиси түрдүн Африкада таралышы, экинчиси денесинде ийненин болушу, үчүнчүсү хромосомалык жыйыны, төртүнчүсү жер астында жашоо образы деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлөчү, төмөндөгү белгилердин кайсынысын түрдүн экологиялык критерийине киргизүүгө болот? Түрдүн Африкада таралышы деген белгинеби, же денесинде ийненин болушубу, же хромосомалык жыйынына караппы, же жер астындагы жашоо образына караппы? Андан биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Бул төртүнчү экен. Башкача айтканда, жер астында жашоо образы бул ушул экологиялык критерийге мүнөздүү болгон негизги белгилердин бири деп айтсак болот. Эми түрдүн кийинки критерийине кайрылалы. Бул этологиялык критерий. Муну кандай түшүнсөк болот? Бул ар бир түр үчүн мүнөздүү болгон жүрүш-туруштар, кыймыл-аракеттер деп кабыл алсак болот. Мисалы, өзгөчө түрлөр көбөйөр алдында же үйгүшүү алдында түрдүү кыймыл-аракеттерди жасашат жана түрлүү үндөрдү чыгарышат. Дал ошол белгилерине карап, биз бир түр менен экинчи түрдү айырмалап алсак болот. Айталы, мисал катары биз кадимки эле баарыбызга тааныш болгон төөнү алып көрөлү. Төөлөр көбөйөр алдында өзгөчө эркектери төмөндөгүдөй ооздорунан көбүктөрдү чыгарышат. Көбүк канчалык чоң болсо, керек болсо аны үйлөп шар сыяктуу болуп даана көрүнсө, ургаачысынын көңүлүн ошончолук бурдурат. Демек, төөнүн дал ушул түрүнө мүнөздүү болгон негизги белги деп карасак болот. Ошондой эле фрегат деп аталган канаттууну алып көрөлүчү. Бул канаттуунун мойнундагы шар түрүндөгү жүрөкчө формасындагы кызыл түстөгү мындай шар ушул түрдүн маанилүү бөлүгү. Себеби булар көбөйөр алдында дал ушул шарын өтө чоң кылып үйлөп, ага кошумча канаттарын жайып, жана түрдүү үндөрдү чыгарышат. Булардын бардыгы түргө мүнөздүү этологиялык критерийлер болду. Мындан сырткары түрдүн морфологиялык дагы критерийи бар. Деги эле морфологиялык критерийде адатта сырткы белгисине карап биз түрлөрдү айырмалай алабыз. Мисалы, кара келемиш деп коелу. Сырткы түсүнө карап атабыз, Ошондой эле боз келемиш деген дагы түрү бар. Бирок айрым убактарда бизге морфологиялык критерий аркылуу аныктоо жакшы жардам бербейт. Айталы, кара келемиштин дагы бир түрү бар. Бул дагы кара келемиш, бирок башка түргө кирет. Анын башка түргө киргендигин кантип билип жатабыз? Алардын клеткаларындагы хромосомалардын жыйындарынан улам. Башкача айтканда, кара келемиштин биринчи түрүндө клеткаларда хромосомалардын диплоидтик жыйыны 38 болсо, ал эми экинчи кара келемиштердин түрүндө болсо, клеткаларындагы диплоидтик хромосомалардын жыйыны 42-ге барабар экен. Демек, биз жыйынтык чыгарсак болот экен, морфологиялык критерий дагы түргө мүнөздүү болгон белгилерди так аныктап бере албайт экен.
Айрым убактарда кээ бир түрлөр сырткы морфологиялык белгиси боюнча да окшош болуп калып, биз аны айырмалай албай калышыбыз мүмкүн экен. Буга чейин мисалы кадимки эле безгек чиркегинин бир эле түрү бар деп келишкен. Бирок көрсө, бүгүнкү күндө безгек чиркегинин 15тен ашык түрү белгилүү экен. Ал түрлөрү алардын так ушул хромосомалык жыйындарынын түрдүү болгондугуна байланыштуу. Азыр биз силер менен тасманын жардамы аркылуу ошол этологиялык критерий жана морфологиялык критерийди жандуу жакындан карап көрөлү. Түрдүн этологиялык критерии бул түргө мүнөздүү болгон жүрүш туруштар деп кабыл алсак болот. Өзгөчө түрлөр көбөйүү, үйгүшүү мезгилинде түрдүү кыймылдарды жасашып, үндөрдү чыгарышат. Мисалы бул аккуулар көбөйөр алдында төмөндөгүдөй кыймылдарды жасашат. Алар кара аккуулар менен бирге катар эле ушул чөйрөдө жашашат. Бирок алар бири менен эмне үчүн аргыңдашып тукум калтырбайт? Себеби алардын кыймыл аракети, жүрүш турушу таптакыр башка. Же болбосо бул төө кушка көңүл бөлүп көргүлө. Анын ургаачысын көңүл бурдуруу үчүн эркеги төмөндөгүдөй бийди аткарып берип жатат. Бул дагы ушул түр үчүн маанилүү делген жүрүш туруш же кыймыл аракет болуп саналат. Ал эми айрым жаныбарлар, мисалы өзгөчө тоотекелер, кулжалар, бугулар көөр алдында эркектери ургаачылардын өзүнө көңүл бурдуруу үчүн минтип согушуп, сүзүшүп, күч сынашат. Бул дагы ушул түр үчүн маанилүү делген негизги белги болуп саналат. Мындан башка түрдүн морфологиялык дагы критерийи бар. Башкача айтканда, мында биз түрлөрдүн сырткы келбетине карап аныктай алабыз. Адатта түрлөр жашаган чөйрөсүнө жараша түскө боелгон. Мындай түстү биз жашырынуучу түс деп коебуз. Мисалы бул бакалар дээрлик байкалбайт, бирок ошондой болсо дагы түргө мүнөздүү белгилер бар экендигин көрүп турасыңар. Ар бир түр жашаган чөйрөсүнө карата түскө гана боелуп калбастан, жана ошондой эле ошол жашаган жеринин формасын да алат. Керек болсо алардын түзүлүшү дагы минтип окшошуп калат. Булардын баардыгы чөйрөгө карата ыңгайланышуу деп кабыл алсак болот. Бирок жаратылышта айрым түрлөр тескерисинче ачык, даана, билинээрлик мындай түскө боелгон. Бул түргө мүнөздүү болгон белги болуу менен катар эле эскертүүчү түс болуп саналат. Мынакей эми жогорудагы маалыматтар негизинде кезектеги суроого жооп берип көрөлү. Сурообуз мындайча аталат. Өсүмдүктөрдүн түрлөрүн сырткы түзүлүшүндөгү өзгөчөлүктөрү боюнча аныктасак, анда ал кайсы критерийге мисал боло алат деп ойлойсуңар? Жоопторго кайрылып көрөлүчү. Биринчиси этологиялык критерий, экинчиси экологиялык критерий, үчүнчүсү морфологиялык критерий, төртүнчүсү генетикалык критерий деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлөчү. Өсүмдүктөрдүн түрлөрүн сырткы түзүлүшүндөгү өзгөчөлүктөр боюнча аныктасак, анда ал кайсы критерийге мисал боло алат? Экологиялыкпы, этологиялыкпы, морфологиялыкпы же генетикалыкпы? Анда туура жоопко кайрылалы. Туура жообу морфологиялык экен. Чындыгында биз морфологиялык критерийде түрлөрдүн биринин экинчисин айырмалоо үчүн биз алардын сырткы түзүлүшүнө көңүл бөлөбүз. Мындан сырткары түрдүн биохимиялык критерийи бар. Мисалы, биз үкүнүн эки түрүн алып көрөлү. Булардын ДНК-сынын молекуласында, мисалы гендин деңгээлиндеги эле түрдүү түзүлүштөрдүн өзгөрүшү эки башка белоктун синтезделишине негиз болду. Анын натыйжасында эки түрдүү белок синтезделип, ар бир белок ошол түргө мүнөздүү белок болуп эсептелинет. Көрүп турасыңарбы? Биринчи менен экинчи белоктун молекуласынын түзүлүшүндө эки гана амино кислотасы боюнча айырмаланып турат. Ошого карата мисалы үкүнүн түсү башка болуп калды. Мындай молекулалык деңгээлдеги айырмачылыктар түрдүн биохимиялык критерийи болуп эсептелинет экен. Ошентип бир нече критерийлердин жардамы менен биз түрлөрдү аныктап, бири-биринен айырмалап алсак болот экен. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер түр жана анын критерийлери тууралуу маалымат алдыңар. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.